Азыр жумушу менен сатабызбы ошондо машинаны? Эмне жумушу бар? Нанда. Нан ташыйт. 240 лоток. 240 лоток нан батат бул жерге, а? Күнүмдүк төлөмү же немеби, айына береби? Айына. Айына канча зарплата мында средний? 10 миңден 12 миңге чейин. Күнүнө. Күнүмдүк төлөмү ошондо нан ташыйт экен. 10 миң, 12 миң зарплатасы, күнүмдүк сменасына төлөп берет, 10 миң, 12 миң, плюс минус да туугандар эми. Кимге ушундай портер керек болсо, машина портер керек болсо, 2008-жылкы экен, азыркы учурда нан ташып иштейт экен. Эми мындай кылайлы, бааны мында реальный койлу айт. Кымбат айтпа, мында реальный орто бааны айт, жакшы кылып. 360 түшүп беребиз. 360 миң түшүп бересиңер, Жакшы. Мына туугандар, көрдүңүздөр, 360 миң дагы түшүп берет экен. Нан ташып азыр жумушу бар экен. Ошондо средний айына бир 300 миң акча чыгарсаңыздар болот экен. Өзү на самом деле туугандар Москвада грузовой тарифте иштейин десеңиздер, жумуш толтура туугандар. Нан ташыйсың, ресторанда иштейсиң, Яндексте иштейсиң, эми иштейм эле деген адамга Москвада жумуш толтура туугандар. Особенно бул грузовойго. Арткы шыналары жаңы эле экен. Бутканын состояниясы жакшы. Бутка мындай бийигирээк экен, высокийраак экен. Мотор жакшы элеби? Мотор коробкага жооп берем дейт жамат мынаке. 360 миң. Алып эле кайра переоформление кылып, гаиге акча кетирбеш үчүн 1 ай айдап турса болот экен, 1 ай айдап турсаңыздар болот экен, андан кийин уже өткөзүп алыш керек дейт. Лобовойдо трещинасы бар экен, мафон жайында. Эми туугандар 360 миң деп буну айтылыш баасын койдук. Жакшы кылып түшүп берет экен. По поводу жумушу боюнча дагы кыска айтып кеттик. Дагы түшүнбөгөн суроолор болсо, мен номер телефондорду калтырамын. Чалып, алдына барып, сүйлөшө берсеңиздер дагы болот туугандар мына. Либо жөн эле алып, өзүңүздөрдүн жумушуңуздар менен ишти кыла берсеңиздер дагы болот. Салам алейкум туугандар, аман болуңуздар.